Мен Маратбек Уларген, профессионалдуу ММА чөйрөсүндө мушташып жүргөн боецмин. Профессионалдуу бокс менен любительский бокс айырмасы чоң. Любительский бокста салмактар да башка категорияда болот. Еще перчатки да башкача болот. Любительский перчаткилер размерлери менен карап чыгат. Ал эми профессионалда окшош перчаткилер менен чыгат. Любительский бокста шорта майкачан чыгасың. Профессионалдуу бокста жөн эле шорточон чыгасың. Любительский бокста 3 мүнөттөн 3 раунд болот. Профессионалдуу бокста 3 мүнөттөн 6 раунд, 9 раунд, 12 раундга чейин болот. Тарыхта эң мыкты боксер деп мен Тайсонду айтат элем, Майк Тайсон. Анткени Тайсондун историясын көп окуп, көп бойлорун көргөн. Бокста эң биринчиден акча көп десе болот. Бокстан результат тез болот, бат-баттан. Ошон үчүн спортсмендер бокста көп болот. Ал жыгылган кезде ушу турбай калсын деген ниет болот го дейм. Болот ошо ар кандай сезимдер болот десе болот. Кээде тургузуп койгуң келет, барып кучактап. Кээде дагы барып ургуң келет. Минутага карап дейм. Кайсыл минутада, кайсыл моментте жыгылат, ал кайра туруп кетип атабы же ошол жерде бир жолу ошол жерде калабы, ошол моменттеринде карап сезимдерди. Колкоптор бири-бири менен айырмасы деле жок. Кээде эле колкоптун ичинен бинт ороебуз. Бинт орогон ошол менен айырмаланышы мүмкүн. Бинт орогон менен бинти жок ороп чыккан колкоптон айырмаланышы мүмкүн. Мен азыр профессионалдуу боец болгонго байланыштуу ар бир турнирде өзүнүн перчаткилери болот. Өздөрү перчатка беришет. Ошол перчаткилер менен чыгабыз. Кээде эле өзүбүздүн ар дайым колдонуп жүргөн перчаткаларды колдонуп калбасак, баары ошол өздөрү беришет. Көбүнчө күрөшөм. Каршылашым менден узун болсо, өзүмдүн базам бокс болгондукка байланыштуу көп бойлорумду стойкада урушуп келгем. Боксту көрсөтүп, эгер узун болсо, арга жок аны күрөшкө алып келгенге туура келет. Бокска кечирээк келип калган адам кеминде 3 жылда жакшы результатка жетишет. Буюрса, жакшы менет кылса анда да. Эң негизгиси тренерден зависит этет. Тренер жакшы болуш керек. Тренер кандай тарбиялайт, кайсыл жерлерге алып барып аны мушташтырат. Ошодон зависит этет, андан кийин спортчу чыгат. Менин эң оор мушташым деп өзүмдүн акыркы боюмду айтам. 24 ноябрда Бишкек шаарында болгон гран-приде бир күндө 4 бой өткөрдүк биз. 4-бой финал болчу. Финалга чейинки бойлор 4 мүнөттөн 3 раунд болду. Финал 5 мүнөттөн 3 раунд болду. Ошондо 3 раундтун ичинде мелдеш аягына чыкпай калып, тең эсебинде чыгып калып, дагы 1 раунд кошулуп берилди. Эң оор бой ушул болду. Соккуну кармоого башында биринчи спортко келгенде үйрөтөт аны. Эң биринчи ошону үйрөтөт. Кантип урасың, кайсыл жерде өзүңдүн ударың токтойт. Бардык тренерлер биринчи барганда ошону үйрөтөт. Пут менен колду бир моментте чыгарыш үчүн арканкы пут менен алдыңкы бутту тең салмакта кармаса, удар тең барып тең токтойт.
Албетте буттун өзүнүн техникасы болот. Буттуку отдельный, колдуку отдельный болот. Бутка көбүнчө скакалка секирдирет бизде. Ар бир секирген скакалкада результат болот. Колдуку отдельный. Виза болуш керек, албетте. Жакшы тааныш болуш керек. Перевозчик да керек болот экен. Туу сөзсүз ар бир Кыргызстандын байестери көтөрүп жүрүшөт. Биз дагы көтөрүп атабыз. Эч качан таштаган эмеспиз. Бардык жерде, бардык бойлордо ходко чыгып атканда, бой бүткөндө жамынып көрсөңүздөр болот. Айырмачылыгы минутадан айырмаланат. 1 минута аз болот кыздардыкы. Балдардыкы 1 минута көбүрөөк болот. Кыздардыкында нокаут аз болот. Кыздардын боксунда. Балдардыкында көбүрөөк. Нокдаун деген удар тийгенде адам өзүнүн состояниясын бир аз жоготкон маалда ортодогу секундант агай шот ачат. 10го чейин эсептейт. 10го чейин эсептеп бүткүчөктү спортсмен өзүнүн мен жакшымын деп колун көтөргөн болсо, кайра уланып кетет. Бул нокдаун болуп эсептелет. Ал эми урганда уктап калган болсо, же болбосо өзүн жоготуп бойду уланта албай турган болсо, бул нокаут болуп эсептелет. Боксчулардын тамактануусу кадимкидей эле болот. Бокска 2 күн калганда режимге отурушу мүмкүн. Еще бокста салмакты өтө көп куушат. Кандай десем, же көп эмес, же аз эмес. ММАден башкача. Ошондуктан булардын режими дагы башкача болот. Тамагынан диетага отурушат. Көбүнчө фрукт менен тамактанышат. Салат кешет көбүнчө. Боксчу болуп калыш үчүн чыдаш керек. Бардык спорттун эң оор түрүнө бул бокс кирет. Анткени бокстун тренировкасы өтө оор десем болот. Отурбайсың, жатпайсың, только стойкада жүрөсүң. Тренировкадагы только стойкада болот. Бокста только стойкада, беттеште стойкада жүрөт. Ал эми күрөш, ММАда буда жыгылып, жатып күрөшсөң, жолун тапсаң болот. Ошон үчүн чыдаган адам, чыныгы спортсмендер, боксерлор болот. Боксер эң көбүнчө боксерден коркушат. Чыныгы спортсмендин сапаттары көп эле сапатка ээ болушу керек. Эң биринчи тарбиясы болуш керек. Адам менен кылган мамилеси. Чоң аренага чыкканда чоң адамдар менен мамиле кылууну билиш керек. Тил билиш керек. Албетте ким кайсыл маалда жардам берди, спортсмен болуп ошол чөйрөгө барып калышына ким түрткү болду, ким жол ачып берди, ким жардам берди, ошол адамдарды унутпашы керек. Эң биринчиден спортсмендин душасы таза болуш керек. Аллахтан коркуш керек, ыйманы болуш керек. Кыргызстанда бокс албетте азыр жогорку деңгээлде өнүгүп жатат. Буга чейин спортсмендерди колдогон адам болбогон болсо, колдобогон адамдар болгон болсо, азыр бардыгы түз карап, түз мамиледе жардам берип атышат. Бокс Кудай буйрса ушул темпте кетсе, жакынкы аралыкта чоң уровеньде көтөрүлүп калат. Азыр өтө катуу, жакшы темпте кетип атат. Спортчунун ийгилик сыры, мен бул жөнүндө көп болот суроолор. Ошондо баарына эле мен жеңиштин ийгилиги бул мээнет деп эсептейм. Бардык адамдар мээнет кылып ошол жерге чыгышат. Ким жакшы уровеньде бой көрсөттү, ким жакшы уровеньде күрөштү, ким жакшы уровеньде жүгүрдү,
Бул ар бир адамдын өзүнүн мурдагы кылган мээнетинен зависить этет деп ойлойм. Буга чейин дагы ушинтип чечим чыгарып келгем. Эки адам беттешке чыккан болсо, Аллах таалам карап турат. Экөө тең суранат, мага бере көр деп. Аллах таалам карайт дагы, кимиси көп мээнет кылган болсо ошол ала берсин деп чечим чыгарат. Бул Аллахтын буйругу. Ошон үчүн мээнеттен зависить этет. Боксерлордун эң биринчи ден соолукка пайдалуу жагы, менин укканыма караганда, жүрөк согушу, жүрөктүн иштеши башка спортчулардан, башка адамдардан башкача болуп турат деп уккам. Машыгуулар күнүгө бир мал өтөт. Качан бир турнир белгиленгенде, официальный, ошого даярданыш үчүн 2 маал режимге отурат, эртең менен кеч. Бойго чейин жөнөкөй тренировка 1 маал болсо, бойго даярданыш үчүн күнүгө 2 маал тренировка болуп бөлүнөт. Боксчулукка бардык эле жерден үйрөнсө болот. Баланын өзүнүн кызыгуусуна карап тапшырса болот. Баланын өзүнүн жашына карап, эс тутумуна карап, агайлар воспитание, тарбия ошого карап беришет. Бардык жерден алса болот. Боксчулардын орточо тапкан акчасын билбейм, бирок мен көбүнчө любительский бокска чыгып жүргөн үчүн ценасын билбейт экем. Кыргызстандын биринчилиги, международный турнирлер, ушундай турнирлерде чыгып жүргөм. Профессионалдуу бокста угушуп көрө элекмин. Бокстун мага жаккан жери ызы-чусу жок. Таза, тыкан, эрежеси жагат. Жаныңда адам турат, коркпойсуң, эч качан коркпойсуң. Сага катуу удар өткөн болсо да адам токтотот, секундат. Чала удар тийген болсо да токтотот. Мага бокстун жаккан жери ушул жер. Эрежесиз жарышка караганда ушул тармак жакшыраак. Эми азыркы чыгып, азыркы спортко кызыгып аткан жаштарга, мекендештерге, жигиттерге не дейбиз? Биринчиден тайманбагыла, көздөгөн максатыңарга жетиш үчүн аракет кылгыла. Эң биринчи кыла турган ишиңер агайыңарды уккула демекмин. Анткени ал агай өзү көрүп бүткөн жолду буларга айтышы мүмкүн. Айтат. Ошондуктан алардын ар бир сөзүн угуп, тур дегенде туруп, укта дегенде укташ керек. Ошону туура кармагыла. Баарыңыздарга чоң рахмат. Кыргызстан алга. Атама, апама салам.